Салам достор, Санжар. Бүгүн мен Кыргыздын Залкар уулу, дүйнөгө аты чыккан белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чынгыз Айтматов тууралуу сиздерге айтып бермекчимин. Андыктан ыңгайлуу отуруңуз жана бул каналга катталып, дүйнө таанымыңызды кеңейтиңиз. Кеттик. Чынгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953 жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956 жылдан 1958 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун окуучусу болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде эле башталган. Орус жана кыргыз тилдерине жазып, эң биринчи аңгемеси Гезитчи Зүдо деп аталып, 1952 жылы Кыргызстан альманахында орус тилинде жарыяланган. Литературная газета Новый мир, литературный Кыргызстан журналдарынын редколлегия мүчөсү болгон. 1956 жылдан тарта СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Анын чыгармалары кыргыз адабиятынын эл аралык деңгээлге көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган. Жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. Алгачкы аңгемелери 1952 жылы орус тилинде Комсомолец Киргизи газетасына жана Кыргызстан альманахына жарыяланат. Ал ошол кезде эле Катаевдин Полктун уулу повестин, Бубеновдун Ак кайың романын которот, бирок алар басылган эмес. Андан кийин Ак жаан, Түнкү суулгат, Асма көпүрө аттуу кыргызча жазылган аңгемелери жарыяланат. Анын чыгармачылыгындагы бурулуш 50 жылдардын ортосунда болот. Бул жылдары бетме-бет, обон повесттери кыргыз жана орус тилдеринде жарыкка чыгат. Адам мүнөзүн, психологиясын ачууда бетме-бет повести кыргыз прозасына жаңылык катары кирди. Обон Жамиля повесттери кыргыз идеялык, эстетикалык проблематикасы жана ага шайма-шай келген көркөмдүк сапаты менен кыргыз совет адабиятындагы нукура жаңычыл чыгарма болуп, бат эле көп тилдерге которулду. Жамиля өнү өсүп калган кыргыз прозасынын жаңы сапатка жетишип, өркүнө өскөн адабияттардын деңгээлине көтөрүлгөнүн дүйнөгө маалым кылды. Ошондон бери Айтматов жаңы чыгармаларында сейрек кездешүүчү талантынын улам жаңы кырларын ачып келе жатты. Кызыл жоолук жалжалым, Бото көз булак, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу деген повесттеринде жазуучунун нравалык, философиялык изденүүлөрү андан ары тереңдеп, чеберчилиги бийиктен бийикке көтөрүлгөн. Аларды айрыкча Биринчи мугалим повестинен ачык көрүүгө болот. Повест өткөндөгү окуяларды сүрөттөсө да, азыркы мезгил менен үндөш көйгөйдү козгойт. Башкы каарман Дүйшөн өктөмдөгү өз кыялы үчүн курман болууга кайгылдыгы менен адабияттагы Левинсон, Павел Корчагиндин образдарына барабар турат. Анын Саманчынын жолу повести улуу ата мекендик согуш жылдарындагы кыргыз элинин тылдагы кыйын, күжүрмөн, баатырдык эмгегин даана сүрөттөйт. Чыгарманын баш каарманы Толгонайдын элеси аркылуу жазуучу согуштун оор сыноолорун майышпай көтөргөн карапайым кыргыз аялын типтүү образын түзгөн. Бул трагедиялуу боёктор менен жазылган зор оптимисттик күчкө ээ болгон Толгонайдын образына күчтүү драмалык чыйралыш, терең психологизм, эпикалык, кеңири масштабдуулук мүнөздүү. Ал эми Жаныбарым Гүлсарым повестинин жарык көрүшү көп улуттуу совет адабиятына зор идеялык, эстетикалык табылга катары кирип, кыргыз прозасы социалисттик реализм жолундагы алдыга илгерилегенин далилдеди. Чыгарманын сюжетин кураган окуялар кыргыз айылынын турмушу менен чектелсе да, анда жалпы совет коомуна орток маселелер көтөрүлгөн. Ак ниеттүүлүк менен кара санатайлыктын ортосундагы түбөлүк конфликт повестке жаңыча партиялык принципте чечилген. Танабай менен Гүлсарынын образдары өтмө катары айкалышып, өзүнчө бир жалпыланган образды түзөт. Айтматовдун Ак кеме повести жазуучунун чыгармачылыгында бөтөнчө мааниге ээ. Бул чыгармада адам тагдырынын не бир катал жактарын изилдөөдөгү жазуучунун ийкемдүүлүгү, кыраакылыгы, интеллектуалдуулугу көрүндү. Повесттин гуманисттик пафосу баштан аяк адамдын бийик сапаты жана нравалык тазалыгын даңазалайт. Повесттеги балык болуп сууга агып кеткен баланын образы куулук, шумдугу жоктугу, ак пейилдүүлүгү менен айырмаланып, адамды ар кандай бузукулукка, арамдыкка, зомбулукка каршы активдүү күрөшүүгө чакырат. Повесттин мазмунунан эгер адам ар кандай кара күчтөрдүн зомбулугуна туруштук бере албай, пассивдүү жолго түшсө, анда ал өзүнүн ыйык идеалына да кол көтөрүүгө чейин барат деген
философиялык жана нравалык тыянак чыгат. Ак кеме түзүлүшү татаал, кабат-кабат мазмундуу, көп проблемалуу чыгарма. Жазуучу өзүнүн балалыгы туш келген согуштун катаал күндөрүнүн элесинен алып, эрте жаздагы турналар аттуу лиро-романтикалык стилдеги повестин жазган. Жазуучу Манас атанын Ак кар, көк музу аттуу автобиографиялык очеркинде повесттеги Аксай десанттары Анатай, Эркинбек, Эргеш, Кубаткул өзүнүн классташ курбулары экендигин баяндайт. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт повестинде алыска Охотск деңизинин жээгиндеги Нифхелинин турмушу сүрөттөлгөн. Кылым карытар бир күн, Кыямат, Кассандра тамгасы романдарында жазуучу учурдун актуалдуу проблемаларын, илим, техниканын, дүйнөлүк, эл аралык коммуникациялык байланыштын күчтүү басымы алдында адам өзүнүн жеке адамдык өзгөчөлүгүн, индивидуалдуулугун, адамгерчилик сапатын, өзүнө, келечекке болгон ишенимин сактап калуу аракеттерин Эдигей, Бостон, Авди, Филофей, Роберт Борг, Руна Лопатиналардын образдары аркылуу чагылдыруу менен адамзатты ыймандык тазалыкка чакырат. Ошондой эле публицистикалык очерктердин, адабий сын макалалардын, эссе жанрынын чоң чебери. Жазуучунун ар кайсы жылдары жарык көргөн макалаларынын топтомдорунан түзүлгөн Жер, суу менен авторлош, биз дүйнөнү жаңыртабыз, дүйнө бизди жыңыртат жыйнактары тематикасынын кызыктуулугу, проблеманы терең ачып бере билүү чебердиги, көркөмдүгү менен анын көркөм жанрдагы чыгармаларынан кем эмес окурмандарды өзүнө тартып турат. Япон философу Икеда менен Духтун улуулугуна ода, казак акыны жана коомдук ишмер Шаханов менен Жар боюнда боздоп калган аңчынын ыйы аттуу диалогтору да бүгүнкү күндүн актуалдуу проблемалары. Деги эле турмуштук ар кандай көрүнүштөр зор философиялык тереңдикте, турмуштук фактылык ынамдуулукта көркөм чагылдырылган баяндар. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы улуттук адабияттын эле эмес, улуттук искусствонун башка түрлөрүнүн өнүгүшүнө да өзүнүн зор таасирин тийгизди. Анын чыгармаларынын негизинде музыкада чакан обонду ырдан тартып симфонияга чейин жазылды. Көркөм сүрөт искусствосунда ондогон, жүздөгөн эмгектер жаралды. Театралдык спектакльдер, кинофильмдер коюлду. ЮНЕСКОнун билдирүүсү боюнча Чыңгыз Айтматов бүгүнкү күндө чыгармалары көп басылган классиктердин бири. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, бир нече ирет чоң тираж менен кайталап басылган. Айтматов таануу деген илимий атайын дүйнөлүк адабий процессте кеңири колдонулууда. 1989-жылы Бишкекте эл аралык Айтматов клубу түзүлгөн. Анын кыргызстандык жана чет өлкөлүк мүчөлөрү белгилүү илимпоздор, журналисттер, адистер жана башка клубдун жобосу, секциялары, адабият, көркөм өнөр жана маданият жагындагы эл аралык сыйлыгы бар. 1992-жылы Бишкекте коомдук Айтматов таануу институту түзүлгөн. Ошондой эле Бишкекте Айтматов чыгармаларынын китепканасы 1993-жылы эл аралык коомдук Айтматовдук академия уюштурулуп, анын анык, ардактуу академиктери шайланган. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында катуу ооруудан кийин дүйнөдөн кайткан. Видеону аягына чейин көргөнүңүзгө чоң рахмат. Эгерде бул видео жакса, лайк басып, WhatsApp, Facebook'tan бөлүшүп койсоңуз жакшы болмок. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.